күн жылып келатат, жайында бутуңуздар тердей берген болсо, буттун салаларында грибок болсо, буттун салалары кычышып эзиле берген болсо, тырмактарда грибок болсо, ушундай баню суюктугун колдонсоңуздар болот. Муну мен өзүм үйдө колдоном, жолдошума колдонуп келем. 1 литр идиште көпкө жетет. Бир жумада бир бутту паритет койсоңуздар болот. Ыкчамыраак 2 литр сууга 2 колпачок кошуп туруп, бутту паритетип, анан эртең менен кечинде буттун салаларына вата менен сүрүп койсоңуздар, бут кургак, таза, сасыбай жүрөт. Ботинканы обработка кылсаңыздар болот. Жана бул банёну денеге чыккан жараларга колдонсоңуздар болот. Бөрү жатышка, псориаз жана экземаларга дагы аябай жакшы. Ошол жердеги микроб, бактерияларды өлтүрүп, кычканын басып, кожадагы жана түлөп жарача болгонун кетирет. Жана сөөлгө колдонсоңуздар болот. Акырындык менен кургатып түшүрөт. Аллергический дерматиттерге негизи эле көптөгөн денедеги проблемный жараларга колдонсоңуздар болот.